9 забур. Ырчылар тобунун башчысына Лабейин өлгөндөн кийин Дөөттүн забуру. Сени Теңир бүт жүрөгүм менен даңктайм. Сенин бүт кереметтериңди жарыялайм. Сен жөнүндө кубанам, салтанат курам. Кудуреттүү Кудай, ысымыңды даңктап ырдайм. Менин душмандарым артка качканда мүдүрүлүп жыгылып, сенин алдыңда өлүшөт. Анткени сен мага адилеттик кылдың, кыйынчылыктан чыгардың. Сен адилет, сот тактыда олтурасың. Бутпарас элдерге каардандың, ыймансыздарды өлтүрдүң, алардын атын кылымдан кылымга эстегис кылып өчүрүп салдың. Душмандын куралы таптакыр калбай калды. Алардын шаарларын да талкаладың. Алардын аты өздөрү менен кошо өчтү. Бирок Теңир түбөлүк турат. Ал сот жүргүзүү үчүн өз тагын даярдады. Ал ааламды чындык менен соттойт, элдерди адилеттик менен соттойт. Теңир эзилген адамга баш баана, кайгы учурунда таяныч болот. Сенин ысымыңды билгендер сага ишенишет, анткени сени издегендерди талаага таштабайсың, Теңир. Сион тоосунда жашаган Теңирди мактап ырдагыла, анын иштерин эл арасында жарыя кылгыла, анткени ал кан үчүн жазалайт. Ал кан төккөндөрдү унутпайт, эзилгендердин ыйын эсинен чыгарбайт. Мага ырайым кыл, Теңир. Мени жек көргөндөрдөн тарткан азабыма көз сал. Мени өлүм эшигинен алып чыгуучу бир өзүңсүң. Сени Сион элинин дарбазаларынын алдында даңазалайм. Мени куткарганыңа кубанам. Мага көр казган эл өз көрүнө өзү түштү. Өздөрү жайган торго өздөрү чалынып калышты. Теңир өзүнүн жүзөгө ашырган соту менен таанылды. Ыймансыз адам өз колу менен кылган ишинен кармалды. Ыймансыздар менен Кудайды унуткан элдердин баары тозокко түшүшсүн. Анткени жакыр биротуло унутулбайт, кембагалдын үмүтү биротуло үзүлбөйт. Теңир, ордуңан тур. Адамдар үстөмдүк кылып кетпесин. Бутпарас эл сенин алдыңда жазалансын. Теңир, аларга коркунуч жибер. Элдер өздөрүнүн адам экенин билишсин. Теңир, эмне үчүн кайгы учурунда алыс турасың? Эмне үчүн өзүңдү жашырасың? Ыймансыз өзүнүн текебердиги менен кедейди куугунтуктап жатат. Алар өздөрүнүн ойлоп чыгарган айла амалдары менен колго түшүшсүн. Анткени ыймансыз өзүнүн каалоосу менен мактанат. Мансапкор өзүн өзү урматтайт. Ыймансыз өзүнүн менменсингендиги менен Теңирди тоотпой жатат. Ал жазалабайт деп ойлойт. Ал дайыма Кудай жок деп ойлойт. Кайсы учурда болбосун, анын жолунда өлүм турат. Ал үчүн сенин сотуң алыс. Бардык душмандарын ал тоотпостук менен карайт. Өз жүрөгүндө ал мага эч нерсе болбойт, эч качан башыма жамандык келбейт деп турат. Анын оозу каргышка, бузукулукка, калпка толгон. Анын тилинин астында кыйноо жана кыйроо бар. Короонун сыртында буктурмада отурат. Айыпсыздарды жашыруун жерлерде өлтүрөт. Анын көздөрү алсыздардын артынан аңдып жүрөт. Үңкүрдө аңдып жаткан арстандай болуп, жашыруун жерде аңдып жатат. Алсызды кармап алыш үчүн буктурмада отурат. Алсызды торуна чүрүп кармап алат. Ийилип жата калат. Ошондо алсыздар анын курч тырмактарына чалынат. Өз ичинде Кудай эсинен чыгарды, өз жүзүн жаап алды. Ал эч качан көрбөйт дейт. Ордуңан тур, Теңирим. Кудайым, колуңду жогору көтөр. Эзилгендерди унутпа. Эмне үчүн ыймансыз адам Кудайды тоотпой, өз ичинде ал жазалабайт дейт. Өзүң көрүп турасың. Анткени сен өз колуң менен жазасын бериш үчүн ыза кылгандар менен куугунтукка алгандарды карап турасың. Алсыз өзүн сага тапшырат. Жетимге жардам кыла турган бир өзүңсүң. Ыймансыз менен зулумдун күчүн талкала. Анын ыймансыздыгын издеп таппай калышсын. Теңир, кылымдан кылымдарга түбөлүктүү падыша. Анын жеринен бутпарастар жок болушат. Теңир, момундардын тилеген тилегин угасың. Алардын жүрөгүн бекемде. Өз кулагыңды ач. Жетим менен эзилгенге адилеттик кыл. Аларды жер жүзүндө мындан ары адам баласы коркутпасын. 24 бөлүм. Жаман адамдарга көз артпа, алар менен чогуу болууну каалаба. Анткени алардын жүрөгү зордук, зомбулук жөнүндө ойлойт. Тили жамандык жөнүндө сүйлөйт. Үй акылмандык менен курулат, акыл менен бекемделет. Үй ичи ар кандай кымбат баалуу, сонун мүлккө билгичтик менен толтурулат. Акылдуу адам күчтүү, даанышман адам өзүнүн күч кубатын чыңдайт. Ошондуктан согушту ойлонуп жүргүз, көп кеңеш ийгиликке жеткирет. Акылмандык акылсыз адам үчүн өтө бийик, дарбаза алдында ал ооз ачпайт. Жамандык кылууну ойлогон адамды кара ниет дешет. Акылсыз адамдын ою күнөө. Шылдыңчыл адам адамдар үчүн жийиркеничтүү. Эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. Өлүмгө кыйылгандарды куткар. Өлө тургандарды куткаруудан кантип баш тартасың? Сен мына биз муну билген эмес элек деген турасыңбы? Эмне, жүрөктөрдү сыноочу билбейт бекен? Сенин жүрөгүңдү байкап туруучу муну билет. Ал адамга кылган ишине жараша тиешесин берет. Уулум, бал же, анткени ал жагымдуу. Даамы таңдайыңан кетпеген балды да же. Акылмандыкты таанып билүү да сенин жаныңа дал ошондой жагымдуу. Эгерде аны тапкан болсоң, анда келечегиң бар, үмүтүң ишке ашат. Мыйзамсыз адил адамдын үйүнө жамандык ойлобо.
анын жаткан жайын талаптанобу. Анткени адил адам жети жолу жыгылат, бирок кайра турат. Ал эми мыйзамсыздар жыгылып өлүмгө дуушар болушат. Душманын кулаганда сүйүнбө, ал мүдүрүлгөндө жүрөгүң кубанбасын. Анткени муну Теңир көрөт. Бул ага жакпайт. Ал өзүнүн ага болгон каарын токтотуп коет. Жамандык кылгандарга ачууланба, мыйзамсыздарга көз артпа. Анткени жамандык кылгандардын келечеги жок, мыйзамсыздардын чырагы өчөт. Уулум, Теңирден жана падышадан корк, козголоңчулар менен байланышпа. Теңир менен падышадан өлүм күтүлбөгөн жерден келет. Экөөнөн келе турган кыйроону ким алдын ала айта алат? Акылмандарда сотто бет карамалык кылуу жакшы эмес деп айтышкан эмеспи? Күнөөкөргө сеники туура деген адамды эл каргайт, аны уруулар жек көрөт. Ал эми айыпты ашкерелегендерди эл жакшы көрөт, алар бата алышат. Туура жооп ооздон өпкөндөй. А дегенде үйүңдөн сырткары иштерди жаса, талаадагы иштерди бүтүр, анан үйүңдү кур. Жакыныңа жалган күбө болбо. Жалган сүйлөп эмне кыласың? Ал мага кандай кылса мен дагы ошондой кылам. Ага кылганына жараша тиешесин берем дебе. Мен жалкоо кишинин талаасынын жанынан, кемакыл кишинин жүзүмзарынын жанынан өттүм. Баарын тикенек басып кетиптир. Аны чалкан каптап калыптыр. Таш дубалы урап калыптыр. Муну көрүп жүрөгүмдү өзгөрттүм. Муну көрүп өзүмө сабак алдым. Бир аз уктай турсаң, бир аз үргүлөп жата турсаң, бир аз колуңду бооруңа алып жата турсаң, жакырлык сага жолоочудай кирип келет. Муктаждык сага куралдуу кишидей кирип келет. 3-бөлүм. Ошондуктан биз чыдай албай, Афинде өзүбүз эле калып, бир тууганыбыз Тиметейди жибердик. Ал Кудайдын кызматчысы, Машаяктын жакшы кабарын таратуу ишинде биздин кызматташыбыз. Аны силерге ишенимиңерди бекемдеш үчүн, силерди сооротушу үчүн, ушул кыйынчылыктардан улам эч кимге олку-солку болбошуңар үчүн жибердик. Анткени бизге азап чегүү белгиленгендиги силерге маалым. Азап чегерибиз тууралуу силерге барганыбызда алдын ала айткан элек. Айтканыбыздай болгонун өзүңөр да билесиңер. Ошондуктан мен чыдай албай, ишенимиңер жөнүндө билип келсин деп Тиметейди жибердим. Силерди азгыруучу азгырып, эмгегибиз текке кеткен жокпу? Билейин дедим. Тиметей бизге силердин ишенимиңер, сүйүүңөр жөнүндө жакшы кабар менен келди. Силер бизди кубаныч менен эскерериңерди. Биз сыяктуу эле силер да бизди көргүңөр келерин айтты. Азыр болсо биз, бир туугандар, азап чегип, муктаж болуп жатканыбызга карабастан, силер жөнүндө, силердин ишенимиңер жөнүндө угуп сооронуп калдык. Анткени силер Теңир жолунда бекем турсаңар эле, биз тирүүбүз. Кудайыбыздын алдында силер үчүн кубанып жатканыбыз үчүн Кудайга кандай ыраазычылык билдирсек болот? Жүзүңөрдү көрсөк экен деп, ишенимиңердин жетишпегенин толуктасак экен деп, күнү түнү чын жүрөктөн сыйынып жатабыз. Кудай атабыз өзү жана Теңирибиз Иса Машаяк биздин жолубузду силерге багыттаса экен. Биздин силерге болгон сүйүүбүз кандай болсо, Теңир силердин бири-бириңерге жана бардык адамдарга болгон сүйүүңөрдү ошондой арттыра берсин. Теңирибиз Иса Машаяк өзүнүн бардык ыйыктары менен келгенде, Кудай атабыздын алдында ыйыктык жолунда жүрөгүңөр бекем, кемчиликсиз болсун.